Өспүрүмдөр арасында модага айланган дарыкана наркоманиясы көз карандылыктын жайылышынын негизги себептери. Алсак, шаардагы дарыканаларда рецепти жок психотроптук дарылар сатылганын Ош шаардык кеңешинин депутаты Нурислам Каримов ачыктады. Айтымында тропикамид, лирика сыяктуу дарыларды дозадан көп колдонулуп, балдар арасында өнөкөткө айланган. Жаштарды арасында модага айланып калыптыр. Ушул нерсе даанасы керек болсо 120 сомдон экен. Ошону 10 чактыдай ичип, ошону дарыны ар кандай ишке барышы мүмкүн экен. Ошону биз биринчи маселени ушуну чечишибиз керек. Азыр биз өзү бул маселени биз чечпесек, жаштар биздин келечегибиз. Эртең ушулардын колунда. Өспүрүм курак өтө татаал болгондуктан баланын уу заттар менен алектенип жүргөнүн иштен колу бошобогон ата-эне байкабай калаарын дарыгерлер билдиришет. Балдар уулуулардан карп, клей жыттап жүргөнүн одеколон куюнуп, сагыз чайнап жашырганы аракеттенишет. Мисалы үчүн баягы базарда саткан машиналардын жидкосттери, мына ушуларды ким билиптир? Бензиндер свободный сатылат. Баягы биздеги күнүмдүк клейлер, пакеттер, кара пакет, особенно баягы одноразовый, бир жолу колдонуш одноразовый кара пакеттердин жыттарын жытташат. Буларды деле билбейт да эч кимди. Психоактивдүү заттар адамдын жүрүм-турумун өзгөртүп, ар кандай психикалык таасир тийгизиши мүмкүн. Сырткы келбетинен алганда көзү кызарып, теңселип басып жана мүнөзү ачык балдар үңкүйүп, түнт тартып, тескерисинче түнт балдар ачылып, жайдары болуп калат. Ушундай көрүнүштөр байкалса, дарыгерлерге тийиштүү кызматтарга кайрылуу керек. Калп сөздөрдү сүйлөй баштап, анан баягы үйгө келгенде өңү түсүнөн, баланын өңүнөн бузулуулар пайда болот, башкача баласы болуп калат. Ошолорду байкай турган болсо, сөзсүз бул адиске кайрылыш керек да. Адиске кайрылып, тез жардам алыш керек. Кыргызстанда психотроптук дары-дармектерди колдонуу балдар арасында кеңири жайылды. Азыркы учурда психотроптук дарылардын көбү медицинада пайдаланылып келет. Мына ушуларды колдонуу менен өспүрүмдөр тескери жолго баргандар ички иштер башкармалыгында да катталган. Акыркы мезгилдерде Ош шаарында гана эмес, башка аймактарда дагы жашы жетелек өспүрүмдөр тарабынан жасалган кылмыштардын жана жаш өспүрүмдөргө карата жасалган кылмыштардын саны акырындап өсүп бара жаткандыгы байкалып атат. Токсикоманияга берилип, же болбосо клей жыттап жүргөн учурлары кездешип жаткандыгы тууралуу маалыматтар бар. Бул багытта биздин ушул наркотикалык заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы тарабынан тиешелүү иш-аракеттер болуп жатат. Ош шаарынын аймагында 147 кылмыш иши жаш өспүрүмдөр арасында катталган. Зарина Рахманбердиева, Тимур Эрнесов, Ынтымак, Ош шаары.